10 bölüm. Арундун уулдары Надап менен Абуют жыпар жыттуу зат түтөтүлүүчү чөйчөктөрүн алып, аларга от салып, түтөтүлүүчү зат салып, Теңирдин алдына ал буйрубаган чоочун от алып келишти. Ошондо Теңирден от чыгып, аларды өрттөп жиберди. Алар Теңирдин алдында өлүштү. Анан Муса Арунга: Теңир, мен өзүмө жакындагандардын арасында өзүмдүн ыйыктыгымды көрсөтөм. Бардык элдин алдында даңкталам деп айткан деди. Арун унчуккан жок. Анан Муса Арундун агасы Узиелдин уулдары Мишаэл менен Элсапанды чакырып, аларга: барып, бир туугандарыңарды ыйык жайдан стандын сыртына алып чыккыла деди. Алар барып, Мусанын буйругу боюнча узун көйнөк кийген Надап менен Абуютту стандын сыртына алып чыгышты. Муса Арунга жана анын уулдары Элазар менен Итамарга мындай деди: өлүп калбайын десеңер, Теңирдин каары жамаатка төгүлбөсүн десеңер, баш кийимиңерди чечпегиле, кийимиңерди айрыбагыла, бирок бир туугандарыңар бүткүл Исраил эли Теңир өрттөп жибергендерди жоктоп ыйласа болот. Өлүп калбайын десеңер, жыйын чатырынын эшигинин алдынан кетпегиле, анткени силер Теңирдин майлоочу майы менен майлангансыңар. Алар Мусанын айтканын кылышты. Теңир Арунга дагы мындай деп айтты: өлүп калбайын десеңер, жыйын чатырына киргенде өзүң да уулдарың да шарап да күчтүү ичимдик да ичпегиле. Бул силердин укум-тукумуңарга түбөлүккө калган мыйзам болсун. Силер ыйыкты ыйык эместен, тазаны таза эместен айырмалай билишиңер керек. Теңир Муса аркылуу айткан мыйзамдардын баарын Исраил уулдарына үйрөтүшүңөр керек. Анан Муса Арунга жана анын тирүү калган уулдары Элазар менен Итамарга мындай деди: Теңирге алып келген нан курмандыктардын калганын алып, ал ачыткы кошулбаган нанды курмандык чалынуучу жайдын жанында жегиле, анткени бул эң ыйык курмандык. Аларды ыйык жайда жегиле, анткени ал Теңирге арналган курмандыктардын ичинен сага жана уулдарыңа тийген үлүш. Теңир мага ушундай буйруган: силкилдетилген төш менен өйдө көтөрүлгөн санды таза жерде уулдарың, кыздарың болуп чогуу жегиле, анткени бул Исраил уулдарынын тынчтык курмандыктарынын ичинен сага жана уулдарыңа тийген үлүш. Өйдө көтөрүлө турган сан менен силкилдетиле турган төштү курмандыктардын майы менен кошо Теңирдин алдында силкилдеткиле. Бул Теңир буйругандай сенин жана сенин уулдарыңдын түбөлүк үлүшү болсун. Анан Муса күнөө үчүн чалынуучу текени издесе, ал өрттөлүп кетиптир. Ошондо ал Арундун тирүү калган уулдары Элазар менен Итамарга ачууланып мындай деди: эмне үчүн силер күнөө үчүн чалынган курмандыкты ыйык жерде жеген жоксуңар? Ал эң ыйык курмандык болчу. Теңир аны силерге жамаатты күнөөдөн арылтуу үчүн жана аларды Теңирдин алдында тазалоо үчүн берген. Курмандыктын каны да ыйык жайга киргизилбептир. Силер курмандыкты мен буйругандай ыйык жайда жешиңер керек эле. Арун Мусага: алар күнөө үчүн чалынуучу курмандык менен бүтүндөй өртөлчү курмандыкты Теңирдин алдына бүгүн алып келишти. Менин башыма болсо ушундай кайгы түштү. Анан күнөө үчүн чалынуучу курмандыкты бүгүн жегеним Теңирге жакмак беле деп жооп берди. Ошондо Муса анын айткандарына макул болду. 10 забур. Ырчылар тобунун башчысына Дөөттүн забуру. Теңирден үмүт кылам. Мага куштай болуп тооңо учуп кет деп кантип айтып жатасыңар? Анткени мына ыймансыздар караңгыда таза жүрөктөрдү атыш үчүн жаа тартып жатышат. Жебени жаанын жибине салып жатышат. Пайды балу бузулган соң адил адам эмне кыла алат? Теңир өзүнүн ыйык ибадатканасында, Теңирдин тактысы асманда, анын көздөрү көрүп турат, анын каректери адам баласын сынап турат. Теңир адил адамды сындан өткөрөт. Ал эми ыймансызды жана зордук зомбулукту жакшы көргөндө, анын жаны жек көрөт. Ал ыймансыздарга күйүп турган чокту, отту, күкүрттү жамгыр кылып жаадырат. Күйгүзгөн ысык шамал алардын каар идиштен тийген энчиси. Анткени Теңир адилеттүү, ал чындыкты сүйөт, анын жүзү адил адамды көрүп турат. 11 забур. Ырчылар тобунун башчысына 8 кылдуу аспап менен Дөөттүн забуру. Теңир куткар, анткени адил адамдар калбай калды. Адам баласынын арасында ишенимдүүлөр жок. Ар ким өз жакынына жалган айтууда, жүрөктөрүнүн анткорлугунан кошомат кылып сүйлөшөт. Теңир кошомат кылып сүйлөгөндөрдү жана ыгы жок кооздоп сүйлөгөндөрдү бүт бойдон жок кылат. Биз тилибиз менен жеңебиз, оозубуз өзүбүздүкү, эмне айтсак өзүбүз билебиз, бизге ким кожоюндук кылат дегендерди Теңир жок кылат. Жакырлардын азап чеккени үчүн, кембагалдардын үшкүрүктөрү үчүн азыр ордуман туруп, кимди кармап алгысы келип жатышса, ошону коркунучсуз жерге коем дейт Теңир. Теңирдин сөзү таза сөз. Топурактан тазаланып, меште 7 жолу эритилген күмүш. Теңир, сен аларды сактап каласың. Аларды ушундай адамдардан түбөлүккө коргойсуң.
Адам баласынын арасынан эч нерсеге арзыбагандар өздөрүн өздөрү жогору көтөрүшкөндө бардык жерде ыймансыздар башчылык кыла башташат. 25 бөлүм. Булар да Жүйүт падышасы Хискиянын кишилери жыйнаган Сулаймандын накыл сөздөрү. Кудайдын даңкы ишти жашыруун кармоо, ал эми падышалардын даңкы ишти изилдөө. Асмандын бийиктиги, жердин тереңдиги жана падышалардын жүрөгү изилденгиз. Күмүштөн кошундуну ажырат, ошондо зергердин колунан идиш чыгат. Падышадан адилетсиз адамды алыс кыл, ошондо анын тагы чындык менен бекемделет. Падышалардын алдында өзүңдү жогору көтөрбө, улуу адамдардын ордуна турба. Анткени сени көзүң көргөн атактуу адамдардын алдында кемсинтишкенден көрө, сага кел бул жерге, жогорот деп айтышканы жакшы. Талашып тартышканга шашпа, атаандашың маскара кылса эмне болот? Атаандашың менен талашып тартыш, бирок уккан адам сени жемелебеш үчүн. Бирөөнүн жашыруун сырларын ачпа, болбосо өмүр бою маскара болуп өтөсүң. Орундуу сөз жаркыраган күмүш идиштеги алтын алма. Акылдуу ашкерелөөчү көңүл коюп уккан кулак үчүн алтын сөйкө жана таза алтындан жасалган жасалга. Оруу жыйуу маалында кар кошулган ичимдик кандай болсо, ишенимдүү элчи аны жиберген адам үчүн ошондой. Ал мырзасынын жүрөгүн кубантат. Жалган белек менен мактанган адам жамгыры жок булут менен шамалдай. Момундук төрөнү ырайым кылууга түртөт. Жумшак тил сөөктү сындырат. Сен бал таап алдыңбы? Канча керек болсо ошончо же, ашыра тоюп алсаң кусасың. Досуңдун үйүнө кайра-кайра эле бара бербе. Болбосо ал сенден жадап, сени жек көрүп калат. Жакынына каршы жалган күбө өтүп, жала жапкан киши балкадай, кылычтай, курш жебедей. Башка мүшкүл түшкөн күнү ишенимсиз адамга таянуу сынган тишке, алсыз бутка таянууга барабар. Кайгылуу жүрөккө ырдоо суук күнү бирөөнүн чапанын чечип алганга, жарасына уксус куйганга барабар. Душманың ачка болсо нанга тойгуз, суусап турса суусунун кандыр. Анткени ушундай кылуу менен сен анын башына чогуйосуң. Ошондо Теңир сага тиешеңди берет. Түндүктөн соккон шамал жамгыр жаадырат. Ал эми ушакчынын сөзү нааразы жүздөрдү туудурат. Ажаан аял менен заңгыраган үйдө жашаганча, үйдүн чатырынын бир бурчунда жашаган жакшы. Алыска өлкөдөн келген жакшы кабар суусап алсыраган жанга муздак суу ичиргенге барабар. Мыйзамсыздын алдында адил адамдын жыгылышы булактын ылайланганындай, кудуктун бузулганындай. Балды көп жеген жакшы эмес, ошол сыяктуу эле сая кууп жеткен атак-даңк эмес. Өз рухун башкара албаган адам талкаланган чепсиз шаарга окшош. 4 бөлүм. Бир туугандар, Кудайга жагуу үчүн кандай жашаш керек экендигин бизден үйрөндүңөр. Мындан ары да бул нерседе ийгиликке жетишиңерди Теңирибиз Исанын атынан өтүнүп суранабыз. Силерге Теңирибиз Исанын атынан кандай осуяттарды бергенибизди билесиңер. Кудайдын каалоосу силердин ыйыкталышыңар, ойноштук кылуудан алыс болгула. Ар ким өз денесин ыйык жана таза сактай билсин. Кудайды тааныбаган бутпарастарга окшоп, дене кумарына батпасын. Чектен чыгып, өз бир тууганын пайдаланып, бул нерседе өз кызыкчылыгын көздөбөсүн. Анткени Теңир мунун баары үчүн өч алат. Биз мурун силерге бул жөндө айтканбыз, эскерткенбиз. Анткени Кудай бизди ыпластыкка эмес, ыйыктыкка чакырган. Баш ийбеген киши адамга эмес, бизге өзүнүн ыйык рухун берген Кудайга баш ийбеген болот. Силерге бир туугандык сүйүү жөнүндө жазуунун кереги жок. Анткени силер Кудайдан бири-бириңерди сүйүүнү үйрөндүңөр. Анткени силер бүтүндөй Македония жериндеги бардык бир туугандарга ушундай мамиле кылып жатасыңар. Бирок бир туугандар, силерден суранарыбыз, бул нерседе мындан ары да ийгиликке жеткиле. Силерге буйруганыбыздай тынч жашаганга аракет кылгыла, өз ишиңерди кылгыла, өз колуңар менен иштегиле. Сырттагылардын алдында туура жашашыңар үчүн, эч нерсеге муктаж болбошуңар үчүн ушундай кылгыла. Бир туугандар, үмүтсүз адамдарга окшоп кайгырбашыңар үчүн өлгөндөр тууралуу билүүңөрдү каалайм. Ыйсанын өлүп кайра тирилгенине ишенгенибиздей эле, Кудайдын Ыйсага ишенип жүрүп көз жумгандарды да аны менен бирге алып келерине ишенебиз. Теңирдин сөзүнүн негизинде силерге айтарыбыз бул: Теңир келгенге чейин өлбөй тирүү жүргөн биз өлгөндөрдөн озуп кетпейбиз. Анткени буйрук берилгенде, башкы периштенин жана Кудайдын сурнайынын үнү чыкканда, Теңир өзү асмандан түшүп келет, а дегенде Машаякка ишенип жүрүп көз жумгандар тирилишет. Андан кийин тирүү жүргөн биз алар менен бирге Теңир менен абада жолугушуу үчүн булут үстүндө асманга көтөрүлөбүз. Ошентип түбөлүккө Теңир менен болобуз. Ошондуктан бири-бириңерди ушул сөздөр менен соороткула.